Орунду кептен тарбия башталат, эне тилден улут сакталат демекчи. Чындыгында эле мындан 35 жыл мурда атактап айтканда 1989-жылы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө мыйзамы кабыл алынып, мамлекеттик тил даражасына ээ болгон кыргыз тили биздин эгемендүү мамлекеттин тили. Ошондуктан ал өзүнө тиешелүү жалпы мамлекеттик жалпы улуттук мамиле жасоосун талап кылат. Ырас өлкөнүн мамлекеттүүлүгүнүн негизги белгилеринин бири болуп саналган мамлекеттик тилди өнүктүрүү маселеси акыркы жылдары мамлекеттик деңгээлде колго алынып, жакшы жакка карата өзгөрүүлөр сезиле баштады. Эгерде эне тилим эртең жок боло турган болсо, мен бүгүн өлүүгө даярмын деп белгилүү абар акыны Расул Гамзатов айтмакчы. Чындыгында улуттук тилибизди өнүктүрүүгө ар бир жаран терең маани берип, ага өз солумун кошуусу керек. Учурда мамлекеттик тилди өнүктүрүү багытында районубузда да максаттуу иш-аракеттер ыраттуу жүрүүдө. Тил менен коом биринен экинчисин ажыратууга болбой турган ажырагыс маселе экендиги талашсыз. Экономика өрүш алып, коом алдыга жылса, тил да өнүгөт, байыйт. Ошондуктан ар бирибиз ата журтубуздун жаркын келечеги үчүн жаратман эмгек кылуу менен өлкөбүздүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнө салымыбызды кошсок, мамлекеттик тилде ойдогудай өрүш алуусуна тийиштүү шарттар түзүлөт деп ишенебиз. Кыргыз тилин өнүктүрүү максатында район аймагындагы мектеп жана бала бакчаларында ар кандай сынак конкурстар үзгүлтүксүз жүргүзүлүп келүүдө. Андан тышкары класстарда атайын кыргыз тили аттуу стендтер бурчтар иленген. Кыргызстанда биринчи ирет Ак Суу районунда манасчылар ордусу ачылды. Бул жерде жаштар аллеясы, флагшток жана жаштар ээлерин тарбиялап өстүрүү, ошондой эле улуу манасты ар кыл багыттан таанытуу максатында курулган. Ак Суу районунан чыккан 21 манасчынын ысымы чегилип, 7 боз үй орнотулуп, ордунун көркүн ачты. Ак Суу өрөнү 1856-жылы эң алгач ирет манас кагазга түшүрүлгөн жер. Тыныбек манасчы таалим алуу үчүн Чоң баш манасчылыкка келген жер. Ошондо Чоң баштын манасчылар мектеби негизделген жер. 6 айдан келе жатып Манас Уулуянын атынан туягы түшкөн жер. Алмамбет Баатыр мазар туткан жер. Каныкей эне Аккула менен Тайтөөрүнү арулаган жер. Байыркы чыгыш акылмандарынын парсы тили, поэзия тили, түрк тили, аскер тили, араб тили, илимдин тили деген ой туюмдарына кыргыз тили чыныгы меймандостуктун жана ак пейилдүүлүктүн тили деп тартынбастан элге кошумчалоого болот деп ойлойм. Ылайым эне тилибиз байып, өсүп, өркүндөй берсин. Кыргыз тили кылымдарды карыткан, эч ким аны өчүрө албайт тарыхтан.